Анжелика, мени азыр ден соолугум эмес, өлкөбүздүн тагдыры көбүрөөк ойлондурат. Ырчы Анжелика ден соолугун калыбына келтирүү үчүн алыска кетерин, бирок шайлоо күнү келип өз добушун берерин айтат. Буйруса баары жакшы болуш керек. Эртеңдерден дарыланууга алыска кетип жатам. Бирок 4-октябрь шайлоого келип калам. Милдеттүү түрдө өз добушумду өзүмдүн тандаган партияма берем. Мени азыр ден соолугум эмес, өлкөбүздүн тагдыры көбүрөөк ойлондуруп жатат. Канчалаган карызга мамлекетибиз дагы батат. Балдарыбыз кантип төлөйт? Биз картайганда кандай колдоо өлкөбүздөн күтөбүз? Эмне деген жашоо күтүп жатат? Англия, Улуу Британия, Япония ажоосу жок жашаганда эле бир эле премьер-министр же өкмөт башчысы менен жашасак болот беле? Негизи эле 10-15 депутатты тандап жашасакко, министрликтердин ар бир тармагы так иштеп, элдин көйгөйүн чечсе жетишмек. Депутаттар эл адамы деп аталып, жаңы закондорду чыгарышат. Анан 5 жылда бир эле элге кайрылып, өкүлдөрдү аркылуу кээ бирлерди кыйнап, зордоп, пара сунуштап, бири-бирин жамандап, көчөлөргө беттерин илип, араң эле өздөрүн таанытышат. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит, KG. Тамара Каримова машинада жүргөндө кандай ырларды угасыз? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова көрмандарына уунада жүргөндө кандай музыкаларды уга турганын сурап кайрылды. Бишкек Ош жолуна акыркы жолу качан жүрдүңүз? Керемет Кыргызстаным, табият сулуулугуна, керемет музыкалар коштоосунда суктанып кетип жатам. Мага ак жол, сиздерге ийгилик каалайм. Машинада жүргөндө кандай ырларды угасыз? Деп кайрылды көрмандарына ырчы айым. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Бактыгүл Бадиева эне тилин үйрөнсүн деп кыргыз класска бердим. Ырчы Бактыгүл Бадиева тун кызы кыргыз класска барганын социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Менин жүрөгүм, тун кызым, Шириним буйруса жакшы окуп жатат. Шүгүр, башында оба жок деген сөздү билет эле кыргызча. Эне тилин үйрөнсүн деп кыргыз класска бердим деп жазды Бактыгүл Бадиева. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Асель Кадырбековага көрмандары эс тутумун эртерээк калыптанышын тилектештигин билдиришүүдө. Июнь айында жол кырсыгына кабылган ырчы Асель Кадырбекова бир канча күндөн бери социалдык тармактагы баракчасында активдүүлүгүн көрсөтүп, ар кандай темадагы билдирүүлөрдү калтырууда. Ырчынын Instagram баракчасындагы соңку билдирүүсүндө башынан өткөн айрым окуяларды, жагдайларды эстей албай жатканын, эс тутумунун калыбына келиши үчүн мурдагы сүрөттөрдү кайрадан жүктөгөнүн айтылган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жүктөп жатканымды түшүндүрө кетейин. Эс тутумум жоголуп кетти. Жакынкы убакыттан бери калыбына келе баштады. Бирок айрым учурлар анын ичинде үлпөт той дагы эсимде жок. Эстей албай жатам. Дарыгерлер убакыт керек дешти. Instagram өзгөчө сүрөттөр эс тутумду сергитет. Жакындарымдын сүрөттөрүн байма-бай жүктөп турууну чечтим деп айтылат билдирүүдө. Окурмандардын көбү Асель Кадырбековага эс тутумун эртерээк калыбына келишин каалап, комментарий калтырышты. Ырчынын көрмандары калтырган айрым комментарийлерди сунуштайбыз. Буйруса ден соолугуңуз өз калыбына келет. Дагы деле жаман сөз жазып жаткандар аман эле болгула. Кудай силердин башыңарга мындай кырсыкты салбасын. Аман калганың эң жакшы. Жашсың, сакайып кет. А память потихоньку надо восстанавливать. Не утруждай себя. Думай о хорошем. Намазга түш. Бат оңолосуң. Аллахым экинчи жашоо тартуулады Аселька. Тез айыгып, баарын эстеп, бактылуу жашооңдун улантышыңды тилейм. Нурлан менен Дариянын жана жакындардын жанында аман эсен ден соолукта күлүп жайнап жүрө гой. Сен абдан күчтүү айымсың. Жашоодогу тоскоолдуктарды жана Аллахым берген сыноолорду көтөрө билдиң. Аллах шыпасын берсин. Баары жакшы болсун. Көп балалуу бол. Ата-энеңдин, бир туугандардын, кайын журтуңдун арасында сакайып аман эсен бол. Сен өтө жакшы, Кудай сүйгөн кыз экенсиң. Сени орду дегенде бүтүн кыргыз эли дуа кылды. Ошолор кабыл болсун. Ошол жаманчылыгыңар, кырсыгыңар чыгып кетсин. Байкуш, мен кеч кетикте ыйлабадымды. Кызымын маңдайына эле жүрө берсинчи деп өмүрлүү бол. Асель шүгүр Кудайдын жакшы көргөн пендеси ушинтип сынап дагы коет бар.
бар бол, бакчылуу бол. Мен да түнү ойгонсом Асель айыгып кетсин деп башка ырчылар сторисинде жыргап жүрүшкөндө кадимкидей жиним келип, эч кимдикин көрбөй калгам. Эң башкысы аман калдыңыз, ошого Кудайга шүгүр. Кызыңардын маңдайында аман болгула. Эч качан энеден баланы энеден ажыратпасын Аллахым. Нурлан Байкенин интервьюсун көрүп, анда да шолокто ыйладым. Бактылуу болгула. Бул да сыноо. Кудайым буйруса ушу менен бардык жамандык чыгып кетсин. Асель эже, сиздин өмүрүңүз узун болсун. Сиз кырсык болгондо бир жума тамак жегеним жок, кыжалат болуп, күнү түнү дуа кылдым. Дарыянын бактысына аман бол деп көрманыңыз. Жакшы нерселерди эстеп, жамандарды эстебей эле кой. Аллахым жалган гана жакшы күндөрдү берсин. Это даже хорошо. Аселька, память очистилась от всяких негативных мыслей. Живи долго и счастливо. Пусть Аллах даст вам много счастливых детишек. Амин. Не все сразу же будет хорошо. Главное, жива и здорова. И медицина не стоит на месте. У Нурлана Насипе есть шанс начать все заново, ухаживает и не делает вам больно. Окуянын чоо жайы 26 июнда Бишкектеги Медеуов жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry менен Honda Odyssey автоунаалары кагылышкан. Анын кесепетинен Toyota Camry унаасынын рулда бараткан Асель Кадырбекова каттуу жаракат алган. Ал эми Honda Odyssey унаасынын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган. Кийинчерээк Асель Кадырбекованын үй бүлөсү жол кырсыгына күнөөлүү айдоочуну кечиргенин тосмо арыз жазганын маалымдаган. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Султан Садыралиев ырчы. Кызым жүрөгүмдү найзык кылды. Казакстандын жайлоосунан Саргалдак деген атты минип эне бала айылга түшүп келатышты. Энеси уч кашып алган шок баланы куулап кетпесин деп жолук менен белинен байлап алган. 3-4 сааттык жолдо Зерикен Эко алмак салмак ырдап баратышты. Бала жолдун узактыгына кыйып, айылга жетишсе андан ары районго барып көптөн бери самап жүргөн балмуздагын алдырып жейт. Самаган эле балмуздак, ичинен бала кудуңдап алды. Ырчы Султан Садыралиевдин балалыгынын таттуу күндөрү коңшу өлкөнүн тоолорунда калды. Апасынын мээрими менен жеткен Султан мырза бул сапар жашоосундагы аялзаттар тууралуу баяндайт. Апам ооруганда өзүмдү таппай калдым. Апамдын аты Гүлмария, 1953 жылы туулган. Азыркы тапта Казакстандын Көкдөнөн деген айылында жашайт. 5 баланын апасы. Мен эң кенжесимин. 3 эжем агам бар. Апам казак кызы. Кээде казактарды жамандап калышса, энем үчүн эмнегедир казактарга болушуп кетем. Апам казак болгонго казактарга да жан тартып турам. Балалыгым Казакстанда өттү. Ата-энем кичинекей кезимде колхоздун малын багып, жайлоодо чоңойдук. Апам өзүнүн өмүрүн бизге арнап койгондой сезилет. Карып жатканын көрүп жүрөгүм ооруйт. Пандемия күч алып жаткан маалда апам пневмония болуп ооруп калды. Аябай жаман болдум. Бул дүйнөдө өзүмдү таппай жерге батпай калдым. Мен Бишкекте, апам Казакстанда болгондуктан жете албай койдум. Жол мен үчүн узак болуп туруп алды. Баргандан кийин оорукананын терезесинин түбүнөн чыкпай калдым. Ошондо апама жакшы көрөм деп дайым айтсам болмок деп өкүндүм. Ооруганга чейин апам бир күн мурун мага чалган. Анда ызы чуу жакта жүргөм. Апа, 1-2 саатты өзүм чалып коем дегем. Ошону менен кайра чалганды унутуп калыптырмын. Эмнеге чалбай койдум деп өзүмдү жей бердим. Үйүмдү сатып айылга барып жашагым келди. Өзүмдү мыкты сезип кимге ырдап жүрөм. Чоңойтуп эризеге жеткирген энеме эч нерсе кыла албай кайсы айырма жүрөм. Бул жашоодо киммин деп өзүмө суроо бердим. Кудайга үнүм жетти. Күндө суранып, жалынганымды кабыл алгандай болду. 3 күндөн кийин аппараттан чыгарып, күндө бир маал аппаратты жок бастырып, акырындык менен көндүрүштү. Ошондо терезеден кирип барып, апамды кучактап өп, жыттап алдым. Чыдабай калдым. Ар кайсы нерселер оюма келип туруп алды. Апамды үйгө чакырып келгенден кийин массаж, маникюр, педикюр жасап берем деп кыялдангам. 3 күндөн кийин апам 20 күндөн бери ушул жакта жүрөт экенсиң. Үй бүлөңө бар деп жөнөтүп жиберди. Апамдын жанында жаш бала болуп калам. Апам мени өзгөчө жакшы көрөт деп эсептейм. Биринчиден, күчүү баласымын, кенжетайым, султашым деп турат. Экинчиден, бир туугандарымдан алыс жашайм. Алардын баары бир айылда жашашат. Бир эле мен Кыргызстанда турам. Дал ошол кишинин баласы болуп калганыма сүйүнөм.
Энем мени төрөлгөндө мынчалык эл тааныган адам болбойт элем. Тарбиясы да бийик. Атага элге тууганга кандай мамиле кылыш керектигин, жүрүм-туруму, элге кылган мамилеси менен үйрөттү. Апам азыркы күнгө чейин айылда кыйналып жаткан үй-бүлөнү көрсө, ошол үй-бүлөгө үйдөгү азык-түлүктү ташып барат. Көчөдө бирөө кыйналып жатса алып келип жардам берет. Апам кичинемден сен кыргызсың, Кыргызстанга кетишиң керек деп кулагыма куюп турчу. Атам экөө мени Кыргызстан үчүн тарбиялагандай сезиле берет. Себеби бул атамдын да кыялы болсо керек. Биз бара албадык, кыргыз кылалы деп келишишкен окшойт. Кичинен